Комурскадай күжүлдөп иштеген эл. Ынтымак менен биримдиктен уюткусу болгон ашардын күчү. Эми өзүңүздөр көрүп жатасыздар, буну мында карасаң бүткөндөн кийин эми агат экен дейсиң, бүт электе бул жомок деп коет эдик да. Кадамжай районундагы Керегеташ айылы. Бул жерде 40ка жакын адам 8 ай бою эмгектенип, узундугу 8 чакырымга жеткен каналды куруп бүткөрүштү. Сентябрда баштаган ишти көгөрүп отуруп, декабрь, январь айларын кошо иштеп, майда араң бүткөрүштү. Трубанын ар биринин салмагы 650 кг. Бул жерге техниканын келе албаганына байланыштуу. Мына элдин жардамы менен, өзүңүздөр көрүп турган элдин жардамы менен, элдин күчү менен чыгардык. Тоонун бооруна техника жетпегендиктен акыл менен иш кылып, элдин биримдигинин күчү менен гана ийгилик багынды. Каналды куруу иши айрым жерде жардын боору менен өткөндүктөн сап катар тизилешти. Суукка карабай бетон куя турган растворду кезеги менен чакалап ташып, комурскадай мээнет кылып иштешти. Бул шарт аябай катаал болгондуктан биз буну ташты тешип, арматураны кагып, тумба коюп турган, тумбанын үстүнө өзүн өзү көтөрүп тура турган схема менен курдук. Буюрса бизди ойлогондон да жакшы чыкты азыр. Эч жерден жылчыксыз суу агып атат. Техника аттуудан бул жерде бетон аралаштырган челек гана иштеди. Калган жумуштун бардыгы колго жасалды. Суу аккан арык монолит болуп сапаттуу куюлду. Азыр көзгө сонун көрүнгөнү менен учурунда жардын боорундагы чоң таштарды талкалап, анык азапка салган түйшүктүү жумуш болгон. Бул башталышы азыр 15 метр бар. Бирок бул ылдыйлаган сайын көбөйөт да. Себеби бул бурүйүн ылдыйлайт да. Ошон үчүн барып аягына чейин 30 метрге чейин барат. Мурза Паша аксакал ар бир жумушту акыл менен илимге таяп кылгандыктан, кеп козулсо Паскаль айткандай, Ньютон көрсөтүп кеткен деген сөздү арбын колдонот. Заманбап техника алыска айылга жетпейт. Жетсе да аны ала турган капчыктуу бай киши жок. Бирок каналдын курулушун башташ керек болду. Ары карап бери карап ойлонуп отуруп, бала кезинде жакшы окугандын пайдасы эми тийди. Гидравликалык эккер деп аталган бул шайманды дээриндеги акыл күчүнө таянып, ар кайсы темирдин сыныгынан колго жасап алган. Көрсө муну учурунда айтылуу сүрөтчү, дүйнөнү суктанткан кадимки генийлердин бири Леонардо да Винчи жасаган деп айтылат. Мына бул калып кеткен Аудинин амортизатору, передний, ыргытылган нерсе. Мына ошонун сырты. Мына буттары эми утилде жаткан темир. Мына бул кичине эки профиль кетсе бир 500 сомдук буюм кеткендир ушуга. Бир тоонун боорунан экинчи тоого суу алып өтүү оңой түйшүк эмес. Ортодо терең сай турса, антип суу алып өтөм деген киши эси жок апендидей көрүнүшү мүмкүн. Бирок Керегеташтыктар трубаларды сайдын ичине 24 метр төмөн түшүрүп, ошол аркылуу бир тоодон экинчи тоого суу алып өтүштү. Мурза Паша аксакал дал ушул каналдын автору. Айылдын эли сууну илгерки кубаттуу СССРдин убагында дагы чыгарганга күчү жетпептир. Азыр деле каналды салганга укмуштуу бир заманбап техника же кран жардам берген жок. Кадимки эле 8 класста өтчү физика китеби менен улуу максатты көздөп бир муштумга бириккен элдин биримдиги, ашардын касиети болду. Жабыла көтөргөн жүк жеңил дегендей, элдин күчү, деми менен иш бүттү. Бүгүн да бирау өзүнүн актуалдыгын жоготоло экен. Тактык боюнча бул гидрону эч ким алдай албайт. Ошентип бир тоодон экинчи тоого сууда чыкты. Ортодогу сайдан өткөрүш үчүн узундугу 500 метрге созулган, эни 110 сантиметрлик трубалар коюлду. Сайдын дарыяга өткөн жеринин деңгээли менен экинчи тоого суу чыгарган бийиктик 24 метрди түзөт. Дарыянын дал үстүнө өткөн трубанын узундугу 30 метр болду. Байкаган адамга бул жерде кызыктай конструкция орнотулганды көзгө урунат. Айылдын эли ага көп деле маани бербейт. Көрсө бул физикадагы тыгыздыкты эске алып, трубалардын ийилип кетишине жол бербей турган мааниси чоң курулма экен. Эки опоранын ортосу 30 метр болгондон кийин бунда 1 метр жеринде 114 литрден суу бар, ар 1 метрде. Ошондо 30 метрде канча болот? 3 тонна, 4 тоннага жакын болуп кетет. Бул суунун өзүнүн салмагы. Турбанын салмагы менен бул 5 тоннадан нары болот. 5 тонна аралык пролет 30 болгондон кийин бул кармабайт. Ортосу ийилип түшүп кетет да. Анан ошол себептүү жаңгы оттяжка дейли, кыргызча тизгин. Ошо тизгиндерди жасап,
Ошо салмакты мына 2 түркүкө алып берген жерибиз. Ал табигый салмакты эч кайга жогото албайсың. Баягы Ньютон айткандай. Азыр бул трубалар аркылуу секундасына 300 литрден ашык суу агат. Адам көтөрмөк турсун машинеге араң жүктөлгөн трубаларды жөө жалаңдап, кумурскадай мээнет кылып сүйрөп кыйналган күндөр артта калды. Жоон трубаларды тоого чыгарып, ордунан жылдырууга дагы ал мустактан бери келаткан адамдын аргамалы менен мектеп программасындагы эле кадимки физиканын жардамы тийди. Ушуну бүт Кыргызстандын бардык булуң бурчунда жандандырсак, биз тез эле өнүгүп кетебиз да. Бул жомок утопия эмес да болчу. Эмгектениш керек экен да. Главный эмгектениш керек экен. Бардык жерде Кыргызстан боюнча ушундай көтөрүлүп кылган болсо, элдер өздөрүнө, ар бири өзүнүн үй бүлөсүнөн баштап, анан көчөсүнө, анан кийин айылына, анан кийин айыл аймагына, анан райондук деңгээлде ушул иштерди жандандырса, тез эле өнүгүп кетебиз. Курулушка салымын кошкон азаматтардын ар бирин өзүнчө мактап сөз кылганга арзыйт. Алардын бири Абдилланын эмгегин өзгөчө баса белгилеп, өрнөк болчу үлгү десе жарашат. Портер айдаган бул жигит каналдын курулушу бүткөнчө тикесинен тик туруп, күчүн да, акчасын да аябай ак тилинен иштеп берген. Мына айтып коеюн дегеним, мына жерлерде мына өздө муздар тоңуп турганда, баягы видеосунда дагы бар, көрсөңүздөр керек. Ушул убакта мына турбаларды алып өтүп аттык. Анан эч ким кечкис келбейт экен да, декабрь айы муз тоңуп атканынан. Ушунда ушу Замир Азамат дагы ким 2 балдар, 3 бала кечип атты сууду. Утуру кечет, кайра чыгат, путуну ушалап кайра сууга кирип кетет. Анан мен ушул жерде ичим ачып кетти да, анан айттым. Ушунчалык мээнет кылып атса биздин балдар, кай жактардан ушундай инвесторлор таап келип атса, анан биз чекедей мынтип турганыбыз болбойт да деп анан мен дедим, жүрөгүмдөн чечим чыгардым, айтам, мен колдоо көрсөтөм дедим да, пока тирүү турам мен колдойм деп чечим чыгардым. Ошондон кийин анан айттым, канча акча керек болсо айт дедим да. Кайсыл муктаждыгың болсо айт, мен туруп берем дедим. Ошону менен акчалай бир 80 миң ашыгыраак жардамдаштым. Машинабыз менен жардам берип аттык. Анан Азамат болсо каналдын суусу ордунда туруп калбай жантайыңкы, бир кылка агышы үчүн ар бир сантиметрди ченеп, абдан жооптуу ишти аткарган. 8 километрге жакын каналдын ар бир метри ушул жигиттин көзмөрчө менен өттү. Кийин ошол жумуштардын баардыгын текшере келгенде, кынтыксыз жакшы жасалганы айгинеленди. Бул жумуштар аткаргандан кийин сыймыктануу сезим пайда болот. Себеби мен өзүмдүн өлкөмө канчалык бир деңгээлде өнүгүүсүнө салым коштум деген сезим пайда болот, сыймыктануу пайда болот да. Мындан кийин да ушундай жумуштарды аткарганга аракет кылып калат экенсиң да. Биз өзүбүздүн жеке максатыбызды кыйып туруп, коомдук максатка да өзүбүздүн салымыбызды кошушубузду үйрөнүшүбүз керек да. Бизде ушул негизи көйгөйлөрдүн бири бул азыр ушул да. Биз жан дүйнөбүзгө инвестиция салып, жан дүйнөбүздү байытып алмайынча, биз четтен канча инвестиция келип, канча донорлор келип, акча салбаса да биз өнүгө албайбыз да, биз өзүбүздүн аракетибиз болмайынчачы. Асуан Жакыпов болсо ушул өмүрү арыктын суусу чыкпай, арманы аттын башындай болуп, жыл сайын кысыргалып жаткан 40 гектар аймакка суу жеткен каналдын анык себепкери. Кореялык Семайл Ундонг деген элет жерин өнүктүрүүнү колдогон уюмдардын бирин инвестор катары тартып, суу чыгарган трубаларды 1,5 миллион сомго алып берген. Элдин демине дем кошуп, алга сүрөп, ушуну бүтсөңөр эле айылыңар гүлдөйт деп кайраттантып курчутуп турду. Жыйынтыгында жалпы наркы 4 миллион сомго жакын иш бүттү. Алдыга койгон максат багытты туура тандап, элге керектүү болгон жумушту жалпылап көтөрсөк эле иш илгерилейт. Ийгиликке жетүүнүн да, аймакты өнүктүрүүнүн дагы алтын формуласы так ушунда жатат дейт. Биздин ата бабаларыбыз мурдатан эле колдонуп келген да, ашар ыкмасын. Кылымдап, чоң эле каналдарды бүтүргөн, чоң жолдорду бүтүрүшкөн. Ошол ыкманы азыр пайдалансак болот. Мен ушу менен өнүгүп кетебиз деп айткандан алысмын. Бирок бул бир себепкер болот, бир жол. Айылдагы жергиликтүү жамааттарды ойготуп алсак, бир багыт коюп алсак, социалдык маселелерди чечсек болот. Ошентип кылымдар бою суу ичпей жаткан 40 гектар жерге суу да чыкты. Бирок жергиликтүү бийлик документация иштерин бүткөрүп бербей кайда келе жаткандыктан, ал суу алыстагы башка айылдарга агып кеткенге аргасыз. Аймакты өнүктүрөлү деген саясат бүтүндөй өлкөгө жайылганы менен, бул жердин жер адистерине азырынча жетпей жатат дешет.